Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Жараткан Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз Ыйык Курандын Рисале-и Нур тафсиринен Араф сүрөсүнүн 31-аятын окуп жатабыз. Кулу вашрабу ва ла тусрифу деген аяттын тафсирин. Буну Рисале-и Нурда 7 пункт менен кенен чечмелеп сонун кылып түшүндүргөн. Өткөнкү сабактарыбызда 1-2 пункттун окуган болчубуз. Бүгүнкү сабагыбызда ушул 3 пункттун иншаллах окуйбуз. 3 түйүн жогоруда айтылган 2 түйүндө даам сезүү органын күзөтчү деп айттык. Өткөнкү сабакта тилди биз эмне дегенбиз? Чоң бир сарайдын, чоң бир шаардын бир күзөтчүсү деп айткан болчубуз. Ооба, акыйкатты билбеген, руханий жактан өсүп өнүкпөгөн, үчүнчүсү шүгүр жолунда алга кетпеген адамдар үчүн бул күзөтчү сыяктуу. Биздин тилибиз ушу ашказан өкүмдар боло турган болсо, биздин денебиз чоң бир заңгыраган бир сарай боло турган болсо, тилибиз ошонун күзөтчүсү сыяктуу. Анын ырахат алуусу үчүн ысырапчылыкка жана 1-10 эсеге чейин көтөрүп акыл берүү туура эмес. Тилдин гана ырахаты үчүн, тилдин ырахаты үчүн ысырап кыла турган болсок, кече айттык эле го, эки жей турган нерсени мисал бергенбиз. Ошо тилдин гана ырахат алуусу үчүн ысырапчылыкка жол бербеш керек, жана 1-10 эсеге чейин дагы ага көтөрүп туруп акысын бербеш керек. Бирок чыныгы шүгүр кылуучулардын, акыйкат ээлеринин жана жан дили менен Кудайга берилген пенделердин, момун мусулмандардын даам сезүү органдары. Бул некен? Алланын ырайым ашканаларынын бир күзөтчүсү жана текшерүүчүсү болуп эсептелет. Демек, эгерде биз шүгүр кыла турган болсок, анда эмесе Аллах Тааланын бир ырайым ашканаларынын бир күзөтчүсү. Бул 6-сөздө эң сонун салыштырмада баяндалган дейт. Буну иншаллах 6-сөздү ачып, ушул жерден өзүңүздөр ачып көрөсүздөр. Ал жерде сонун бир мисалдарды берет. Эгерде биз тилди Алла жолуна иштете турган болсок, анда эмесе бул ааламдагы Алланын берип аткан нематтарынын бүт бардыгын даамын татып, шүгүр кыла турган бир муфеттиши шакир дейт. Шүгүр кыла турган бир текшерүүчү сыяктуу даражага, макамга чыгат. Эгерде тилди Алланын жолуна эмес, нафсинин атынан иштете турган болсок, нафсинин гана ырахаттарын, жыргалдары үчүн гана тилди иштете турган болсок, анда эмесе ошол дене деген фабриканын, же болбосо дене деген сарайдын оозундагы гана бир күзөтчү сыяктуу макамда болуп калат деп айтылат. Ал эми ошол даам сезүү органындагы тамактардын санынча өлчөөчү аспаптар менен Алланын берип жаткан ырыскыларынын түрлөрүн тартуу жана таануу руханий түрдө шүгүр кылган сыяктуу болот. Демек, ушул тил аркылуу биз Алланын берип аткан нематтарын тарта турган болсок, даам сезүү органдары менен карасак, Аллах Таала канча сан жетпеген түрдүү даамдарды, ачуу, кычкыл, ширин, ар кандай даамдарды жаратып койду. Ошол даамдардын даамын татып көрүү менен Аллах Таала биздин тилибизге ошончолук көп аспаптарды койду. Ушулардын баарын өлчөп туруп, ушунун баардыгы Аллах Таалага менен руханий түрдө шүгүр кылган сыяктуу болот. Рахат алуу менен шүгүр кылган сыяктуу болот. Ошо менен бирге бул ашказанга дагы кабар берип жатат дейт да. Тилдин вазифеси мына ушундай бир жумуш аткарат экен. Мына бул жагынан алып карасак, даам сезүү органы тек гана материалдык денеге гана карабайт. Биздин тилибиз тек гана материалдык денебизге карабайт, балким жүрөккө, рухка жана акылга караган жактары болуп эсептелет.
жүрөккө, рухка жана акылга карагандагы жактары болуп эсептелет. Бул жагынан ашказандан да жогорку өкүмү жана макамы бар. Кандайча бул тилдин жүрөккө, рухка, акылга караган жагы бар. Себеби биз шүгүр кылуу менен, даамды татуу менен ушуну даамдын жаратуучусун таанып билип, бизге ушунчалык сонун бир нематтарды берип аткан зат албетте бизди билген зат мына ушул нерселерди чыгарып жатат деп, ушу Аллах Тааланы тааныганга дагы бир өзүнчө бир себеп болот экен. Ысырап кылбоо шарты менен тек гана Кудайга шүгүр кылуу үчүн жана Алланын берип жаткан ырыскыларынын түрлөрүн сезип таануу менен шариатта көрсөтүлгөндөй гана жана кордук менен шүгүр кылууга колдонуу үчүн даамдуу тамактарды тандай алат. Эми шүгүр кылыш үчүн даамдуу тамактарды жесе болот экен да. Эгерде шүгүр жолунда алдыга кетпеген адамдар тек гана нафсы үчүн боло турган болсо, анда эмесе бул ысраф болуп калат дедим. Эгерде биз шүгүр кылышты билсек, шүгүр кыла ала турган болсок, анда эмесе ушул даамдуу тамактарды жесе болот экен. Шарттары бар экен. Биринчиси ысырап кылбоо шарты менен. Биринчи ысырап кылбаш керек экен. Экинчиси Кудайга шүгүр кылуу үчүн. Үчүнчүсү Алланын берип жаткан ырыскыларынын түрлөрүн сезип таануу үчүн. Төртүнчүсү шариатта көрсөтүлгөн адал чөйрөдө гана нерселер жеш керек. Анан бешинчиси дагы кордук менен тилемчиликке себепчи болуп калбаш керек. Мындайча айтканда, бүгүн сонун нерсени алып туруп жедиң, эртең акчаң жок калып, тилемчи болуп калып, же болбосо бирөөгө мукурап калбашың керек экен. Мына ушундай шарттарда гана эмне кылат экен? Сонун нерселерди, таттуу нерселерди, кымбат нерселерди шүгүр үчүн жесе болот экен. Даам сезүү органы болгон тилде шүгүр кылууда колдонуу үчүн даамдуу тамактар тандай алат. Демек, бул жерде тил шүгүр кылыш үчүн ар кандай даамдуу тамактарды тандап жей алат дейт. Бул акыйкатка ишарат кылып жаткан бир окуя жана Гаустун бир керемети. Азыр бул жерде ушул Гаусы Азам Абдул-Кадыр Гейлани деген чоң бир олия зат бар. Ошонун бир кереметти айтып өтөт. Ушул кереметти айтып өтөрдөн мурун бир адаттан сырткары боло турган бир 6 нерсени бир айтып өтүп кетели. Себеби көп адамдар бизде азыр керемет дегенге түшүнбөй калышы мүмкүн, же болбосо керемет дегенди кээ бир баягы ишеними туура эмес адамдар керемет деген нерсени кабыл этпеген адамдар дагы бар болуп калышы мүмкүн. 6 түрдүү адаттан тышкаркы кереметтүү нерселер бар экен. Ошолордун эң биринчиси мужиза. Мужиза деген бул Алла Таала пайгамбарларга бере турган ушунчалык укмуштуу кереметтер. Булар Муса пайгамбарга Аллах Таала таяк берген. Ал таяк аркылуу деңизди чапкан кезде деңиз экиге бөлүндү. Таякты таштаган кезде ал жылаанга айланып кеткен. Же болбосо Иса пайгамбар өлүктөрдү тирилтти, ооруларды айыктырды. Салих алейхиссалам таштан төөнү чыгарып койду. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул не кылды? Бир ишараты менен айды экиге бөлүп койду. Ушунчалык ордо муктаж болуп аткан кезде, чөлдө суу сап калган кезде колдорунан шорго сыяктуу суулар чыгарып койду. Мына ушул сыяктуу пайгамбарларга бериле турган нерсе, бул кереметтүү нерселер, бул мужиза. Себеби Аллах Таала бул ааламга ушунчалык мыйзамдарды койду. Бул ушул мыйзамдарды менин ушул пендем үчүн, бул пайгамбарды мен жибердим, ушунун далили катарында ушул мыйзамдарды мен өзгөртүп коем деп, Аллах Таала өзүнүн бул ааламдагы койгон мыйзамдарын ушу пайгамбардарды тастыкташ үчүн өзгөртүп кое турган бир кереметтүү окуялар. Булар некен? Мужиза сыяктуу. Бир адамдын мен паландай инженермин десе, ушу инженер экендигинин далили анын бир диплому болот да. Мына ошол сыяктуу мужиза дагы бул пайгамбарлардын дагы мындайча айтканда далили экен да. Пайгамбарлардын пайгамбар экендигин далилде. Эң биринчи таң калыштуу нерселердин биринчиси мужиза. Анан экинчиси ирхасат. Ирхасат деген ушул пайгамбарлардын
пайгамбар болгонго чейинки кереметтүү окуялары болот экен да. Мисалы İsa алейхиссалам 30 жашында пайгамбар болду. А бирок бул ымыркай кезинде сүйлөгөн. Бул өзүнчө бир кереметтүү окуя да. Же болбосо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 12 жашында Шамга, Сирияга кетип аткан кезде анын үстүндө эмне болду? Ак булут көлөкөлөп жүргөн да. Ак булут көлөкөлөп жүрдү. Пайгамбарыбыз бирок 40 жашында пайгамбар болгон. Мына ошол пайгамбар болгонго чейинки окуялары, же болбосо төрөлүп аткан кезинде, пайгамбардын төрөлүп аткан кезинде дагы укмуштуудай кереметтүү окуялар болгон. Мына ушул нерселердин бардыгы дагы ошо эмне экен? Ирхасат деп таң калыштуу кереметтүү окуялардын экинчи түрү ирхасат, мужиза, ирхасат. Үчүнчүсү анан керемет. Мына азыр айтабыз деп аткан нерсе ушул керемет. Бул кереметти Аллах Таала өзүнүн сүйүктүү пенделерине, олуяларга берет экен. Кераметтен икрам кылуу, тартуу кылуу, белек кылуу деген маанында. Себеби булар Аллахтын жолунда ушунчалык ыхлас менен, жан дили менен, ыхластуулук менен берилгендиктен Аллах Таала буларга икрам кылат экен дагы, ар кандай кереметтүү окуяларды, бир амалдарды берип коет экен. Бул жөнүндө дагы өзү Куранда дагы көп эле аяттарда ишараттар берилип кетет. Мисалы, Али Имран сүрөсүндө 37-аятта Мариям энебизге Закария алейхиссалам кирген кезде, ошонун үжүрөсүнө, ошонун мерабына кирген кезде кышында жайдап уша турган мөмөлөр турган болот да, дасторкондор пайда болуп калат да. Ошондо Закария алейхиссалам: "Я Мариям, бул сага кайдан келди?" дегенде, "Бул Аллахтын астынан келди" деп ошо айтат да. Куранда ушул аяттар бар. Кийин төртүнчүсү инаят. Инаят деген олия эмес, күнөөкөр болсо дагы карапайым мусулмандарга берген Аллахтын жардамы экен да. Аллахтын жардамы. Бул өтө эле кереметтүү болбосо дагы кээде таң калыштуу бир окуялар болот. Буга инаят деп, Бадыр согушундагы мусулмандарга Аллах Тааланын бир инаяты, жардамы. Ал жерде мусулмандар аз эле 70 канча 73-74 аз эле бир мусулман болгон. Ушул ошол миңден ашык ошол мушриктердин ордосуна, алар дагы болгондо ушунчалык аскердик тажрыйбада атайын согуш үчүн камданып, куралданып келген ошондой мушриктердин армиясына каршы эч кандай аскердик даярдыгы, тажрыйбасы жок. Арасында аялдары бар, курал жарактары да канча жок, унаалары дагы, төөлөрү дагы эсептелүү гана төөлөр менен, ошолор менен каршы чыккандагы мына ушул Бадыр согушунда коргонгондо ушул мусулмандар аз сан менен жеңип алышы, бул дагы ушунчалык кереметтүү иш болгон. Бул дагы эмне экен? Ушул төртүнчүсү инаят, Аллахтын бир инаяты болуп эстелет экен. Эми бешинчиси истидрадж. Истидрадж деп коет. Бул да кереметтүү, таң калыштуу нерсе, бирок бул мусулмандарга эмес, бул капырларга бериле турган кереметтүү иштер экен да. Буну сыйкырчылар ушул истидрадж кылат экен. Же болбосо бул фараон сууну, дарыяны тескери агызып жүргөн экен, дуа кылып. Мына ушул сыяктуу истидрадж деген бул да таң калыштуу кереметтүү иштер. Истидрадж менен кереметтин айырмасы, кереметти кылган олиянын ыйманы кайрадан арта турган болсо, истидражды кылган адамдын кайтып капырлыгы көбөйүп турат экен да. Капырлыгы Алладан эмес, мынакей мен өзүм кылып атам, көрдүңбү? Мен ушундай, менде да ушундай сверхъестественный күч бар деп не кылат дейт. Ушундай бир истидрадж көрсөтүп турат экен. Андан кийин алтынчысы иханат деп коет. Бул иханат кыянат кылуу. Бул керемет көрсөтөм дегенинин кайра тескериси болуп калат экен да. Пайгамбарыбыздын убагында Мусайлайма Каззаб деген бир жалганчы пайгамбар чыккандагы: "Эй сахабалар, силерге Мухаммад эмне кылып керемет көрсөтчү эле" дегенде, ошондо сахабалар айтышат: "Бизге пайгамбарыбыз кудукка келип туруп, шилекейин салып туруп дуа кылганда ошо суу оргуштап чыгып кеткен" дешет да. Ошонткенде
андайды мен да кылам, келгиле мага ыйман келтиргиле, мен дагы пайгамбармын деп келет дагы. Бир кудуктун астына келип туруп, ошо шилекейин салып дуа кылган кезде ал кудуктан суу оргуштап чыгып эмес, тескерисинче какырап, бурап калган, те кыяматка чейин ал кудук таптакыр суу болуп, суу чыккыс болуп калды дейт да. Ошол мен кылып чыгарып көргөзөм деген тилегинин тескериси болгону бул эмне экен? Тескериси бул ошол иханат, кыянатчылык болуп эсептелет экен да. Мына ушундай бир 6 түрдүү таң калыштуу нерселер бар. Эми биз ушул Гавс Азамдын бир кереметин окуйбуз. Бир жолу Азирети Гавс Азам Шейх Гейланинин тарбиясында эрке жана каарыган бир кемпирдин жалгыз бир баласы болгон экен. Бир күнү ал кемпир уулунун абалын көрүү үчүн анын жашап жаткан үжүрөсүнө барат. Караса уулу бир сындырым катыган кара нанды жеп олтуруптур. Аны көргөн энесинин жүрөгү элжиреп сыздап кетет. Баласына боор ачыган кемпир Азирети Гавска арызданганы барат. Караса Азирети Гавс кызартылган тоок жеп олтурат дейт. Эркелигинен эй устат, менин уулум ачкалыктан өлүп жатса, сен болсо тоок жеп жатасың деп айта салат. Азирети Гавс тоокко кум биизниллах, Аллахтын уруксаты менен тургун деп буйрук берди. Ошол бышып турган тооктун сөөктөрү заматта топтолуп, тоок болуп табактан учуп чыгып кетти дейт. Бул окуянын ишенимдүү кишилер Азирети Гавс сыяктуу укмуштуудай кереметтерге бөлөнгөн жана дүйнөгө таанымал болгон бир пенденин керемети катары айтып келишет. Мынакей, караңыздар, ушу бышып турган тоок эмне тирилип учуп чыгып кетти. Көз алдында болду. Кээ бир адамдар таң калышы мүмкүн, жок, тек гана Аллах жаратышы, Аллах гана жаратат. Бул жерде жаратуу фили тек гана Аллага таандык туура. Бирок бул Гавс Азамдын дуасы менен ушул иш болуп олтурат. Куранда Бакара сүрөсүнүн 259 аятында Узайр алейхиссаламды дагы эмне? Аллах Таала өзүнүн көз алдында 100 жыл өлүп чирип калган, сөөктөрү сөпөт болуп калган эшекти көз алдында тирилтип керемет кылып көргөзөт. Мына ошол Аллах Таала жоктон барды кылып, ошол чириген сөөктөрдөн тирилтип аткан Аллах Таала ошол тоокту дагы эмне кылды? Жан киргизип, тиргизип коюуга албетте кудурети жетет. Бул тек гана Аллахтын фиили, Аллахтын кылган иши деп билебиз. Бул дагы Аллахтын уруксаты менен тургун деп Азирети Гавс айтты. Бул окуяны ишенимдүү адамдар бизге риваят кылышты. Ошондо Азирети Гавс кемпирге мынтип айткан экен. Качан гана сенин уулуң бул даражага жете турган болсо, анда ал да тоок жей берсин. Мынакей. Мына ушул Азирети Гавстун бул сөзүнүн мааниси мындайча. Качан гана сенин уулуңдун руху денесине, жүрөгү напсисине, акылы ашказанына аким боло турган болсо, жана ырахатты шүгүр үчүн кааласа, ошондо гана таттуу нерселерди жей алат. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннека антал алимул хаким. Лиллахи таала ал-Фатиха.